Assalamu alaikum урматтуу кыргыз эл, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду Жалал Абад шаарындагы балдардын нерв жактан ооруган балдар үйүнө келдик. Кудай буюрса, ушу Россиядан келген, элдин келген аманатын ушул жерге жеткирели деп келдик. Буюрса, биз кирип баратабыз. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Мына биз азыр ушул балдар үйүнө келдик. Азыр ушул балдар үйүндөгү Жалал Абад областындагы, Жалал Абад шаарындагы нерв жактан ооруган балдар үйүндөбүз. Ошол балдар үйүнүн жетекчилигинин кабинетине турабыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыз. Мына бул эжекебиз менен биз көптөн көп кызматташ ушу балдарга кымындай болсо дагы кызматыбыз тийип калса экен деп 1 жыл мурун тааныштык элек эжеке. Көп келсек, өзү эжекебиздин өзү жок болуп командировкада калып, бул товар бизге көп убакыт мурун келди эле. Мен азыр ушуну тапшырып коеюн деп келдим да. Анан атайын ушу Россиядан жөнөтүп түшүптүр. Эжеке, анан мен ушунун жазгандарын окуп берип коеюнчу. Ушунду окуп алып, андай жүрөгү элек кылгандай да. Сен жалгыз эмессиң дейт. Мына ушул жердеги балдарды айтып атат. Урматтуу менин алтындарым, Аллахтын эң жакшы көргөн пенделери. Силерге узун өмүр, чын ден соолук, бакубат жашоо, сабырдуулук каалайм. Эч качан чөкпөгүлө. Жакшы инсандар ар дайым силер менен. Самарадан келген, Россиянын Самарадан эжеңер Өктөмкан деген эжекебиз, мына ушул эжебиз Россиядан ушу балдарга деп атайын салып берген мондай товарлары бар экен эжеке. Ушу балдарга алып келип тапшырып берип койсок, анан бир нерсени мен буну өткөндө эле берип койсом болот эле. Мен өзүңүзгө бергим келип жүрдү. Эжекебиздин суранган нерсеси бар эле. Ошол жердин жетекчилигине мен атайын өзү ушундай эмеде иштей турушат го чамасы. Ооба, анан ошол жетекчилигине мен атайын өзүм бир мындай духи салып бердим эле, менден белек болсун деп. Эме кылам деген эжекебиз, ушу биз менен кызматташкан эжекебиз. Рахмат. Алла разы болсун. Белегиңизди алдык, рахмат чоң. Калганын эжеке, ушул жерде баягындай жакыныраак келип тартып койдуң. Мына ушундай момундай мыла моющилер, шоколаддар, кадимки ушу келген боюнча. Таркатып беребиз. Ооба, могул неме эмне экенин билбейм, ушу кыскасы бүт жаш балдар иштеп турган момундай нерселер экен. Могул эмне экенин билбейм. Ушул кыскасы салган бойдон, ушул бойдон турду. Мына сизге биз болгону анда аманатты жеткирип бердик. Рахмат. Алдык, белегиңизди Алла разы болсун. Мына Кудайдын улугун айтта жакындатат, ушу айткарып алып атабыз. Рахмат, Алла разы болсун. Ушу сооптор силерге тийсин. Ушу алыста жүрөсүңөр, силерди Кудай колдосун. Үй бүлөңөргө аманчылык, тынччылык. Белегиңерди алдык, чоң рахмат. Чоң рахмат. Сизге да рахмат. Рахмат эжеке, сиздерге чоң рахмат. Рахмат чоң. Ушул балдарга дайым келгенде бир сонун мамиле кылып, өзүңүздөрдүн балдарыңыздардай кылып, мына 100гө чукул баланы карап атасыздар. Ден соолугу 12 мүчөсү түгөл болсо дагы мейли ооруп аткан балдарды карап атасыздар. Ушу эжекелерге, жалпы жамаатыңыздарга Алла таалам чексиз сооптор жазгансыз. Рахмат эжеке. Кудай буюрса, бул кылган ишибиздин үзүрүн акыреттик жашоодо көрөбүз эжеке. Чоң рахмат. Ушу балдар ыйзабасын, ушу балдардын көзүнө жаш акпасын. Ушу бизде сыртта алыста жүргөндө ушу кыздарыбызга, балдарыбызга тынччылык, аманчылык, тапкандарына береке берсин, үй бүлөсү аман болсун, өздөрү аман болсун, үйлөрүнө аман эсен келишсин, ырыскылары мол болсун. Ушу балдардын сооптору тийсин. Биз абдан ушул оор акыбалда балдар жатат, ушуларга көрсөткөн жардамыңа чоң рахмат. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Алла разы болсун. Рахмат эжеке. Чоң рахмат. Мына ушундай туугандар, эгерде сиздер дагы ушул балдар менен ырыскылаш болуп бөлүшөм десеңиздер, мына ушу Жалал Абад шаарында бул жерди негизи балдарды видеого тартып сиздерге көргөзүүгө мүмкүн эмес. Анткени жол бербейт. Эгерде келип ушул балдар менен ырыскылаш болуп, ушул балдар менен биз дагы кичине болсо дагы салым кошуп, балким балдардын жүздөрүнө жылмаюу тартуулайын десеңиздер, мына ушул балдар үйүнүн жетекчиси эжекебиз турат. Эжекебизге келип жолугуп, балким балдарга кирип, кабар алып, учурашып, бир мээримиңиздерди төгүп кетсеңиздер аябай жакшы болот. Бул балдар эмнеге муктаж бүгүнкү күндө?
Бул балдар бүгүнкү күндө тамак аш, кийим маселеси Кудайга шүгүр, эжеке. Бул балдар чынында муктаждыкны ушул жердеги зданиялар балки муктаждыктары бардыр. Эң негизги муктаждык бул балдар ата эне мээримине муктаж. Урматтуу туугандар, ата эне мээримине зар. Ошондуктан мээрим төгүп берип кетиңиздер. Мен сиздерге чоң рахматымды айтам. Мына ушул жөнөткөн өктөм кан эжеке, чоң рахмат. Алла разы болсун. Аял киши болсоңуз дагы ушул кичине болсо дагы ушул балдар менен бөлүшүп атасыздар. Чоң рахмат. Алла разы болсун баарыңыздарга. Байкуш балдар ушул жерде 100дөн ашуун балдар күн кечиришет. Ушу эжелерибизден Алла разы болгонбуз. Кадимкиде өздөрүнүн баласындай карашып, ушундай жылуу мээрим төгүшөт. Мен бул балдарды сиздер менен тартып бөлүшпөй эле коеюн, бөлүшпөй эле тура көрдүм. Негизи мыйзам бул жерде жол бербейт. Ошентсе да ушу балдар үйүн тартып койдум. Чоң рахмат баарыңыздарга, Алла разы болсун туугандар. Жүрөк ыйлайт ушул балдарды көрүп, ушу балдардан келип кабар алган сайын ушунчалык жүрөгүң ыйлап кетет. Кандай эне, кандай ата эне балдарын ушундай жерге таштап кетет экен да. Өз канынан жаралган балдарын кантип таштайт, түшүнбөйсүн. Эмнеси болсо да адамга биринчи жүрөгүнө ыйман берсин. Анан ден соолук берсин. Ушу балдардын көзүнөн эч качан жаш чыкпасын. Урматтуу туугандар, ушул жетим балдарды канчалык башынан көп сыласаңыздар, сиздерге ошончолук көп сооптор жазылат. Колуңуздар башындагы канча чачына тийген болсо, ошончо сооп жазылат экен, урматтуу туугандар. Ушуну эске алыңыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Алыста жүргөн мигрант болуп жүргөн мекендештерим, чоң рахмат. Ушундай жетим жесирлер менен ырсылаш болуп бөлүшүп атасыздар. Баарыңыздар аман эсен мекенибизге жетип келгенде Аллах таала насип эткен болсун. Ар бирибиздин асманыбыз ачык болсун иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.